Азыркы сабактын темасы синус, тангенс жана компоненттер, вектордун компоненттери. Бул вектордун компоненттери деген сөз бул эки башка көз караш дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн, эгерде бир нерсе, бир материалдык чекит мына могул точкага жылса, бул жердин узундугу 3, бул жердин узундугу 4 болсо, мына могул жер 90 градус болсо, эмне болот? Бунун узундугу 5 болот, Пифагордун теоремасы менен. Эми, эгерде биз мына могул капталдан карасак, бул чекит ылдыйдан өйдөнгөсү жылгандай болуп көрүнөт. 3, бул жерде 5 метр деп коеюн. Метр. 3 метрге жылган болуп көрүнөт. Эгерде могу өйдөдөн карасак 4 метрге капталга жылган болуп көрүнөт. Бул компонент деген сөз, бул көз караш деген сөз. Эми мына могуну бул ылдамдык болушу мүмкүн, бул аралык болушу мүмкүн, бул күч болушу мүмкүн, бир вектордук, бир чоңдук. В деп коеюн. В-ны көбөйткөндө косинус альфага бизге Vx берет. В-ны көбөйткөндө синус альфага Vy берет. Эки компонент деп бөлүп коет. Мындай. Мону могул жерге алып келип койсок болот. Бир мисал үчүн бир коробкага күч таасир этип жатса, бул жер 37 градус болсо, бул жер 100 ньютон болсо, эгерде бунун массасы 2 килограмм болсо, ылдыйдыгөздөй 20 ньютон тартат, Жок, неме болсунчу, 12 килограмм болсун. Массасы 12 килограмм болсо, 120 ньютон жерге тартат. Эми бул жерде эмне болот? Мына могу күчтү 2 компонентке бөлөбүз. Могул жердеги треугольник менен карагыла. 100'дү косинус 37'ге көбөйтсөк, косинус 37 0,6 синус 37 0,8 көбөйттүк. Бул жер 80 ньютон, бул жер 60 ньютон. 100 жерге бул 120 ньютон менен тартылат. Мына могу таасир эткен күчтүн вектордук компонент 60 ньютон болгондугу үчүн жерге бул 60 ньютон менен тиет. Бети 60 ньютондук айра ошол күч менен түртөт. Эгерде бул жерде сүрүлүү коэффициенти дагы болсо, мисалы үчүн сүрүлүү күч эмнеге барабар болот? В сүрүлүү барабар 60 көбөйтүлгөн 0,2. Бул барабар эмне? 12 ньютон. Демек, сүрүлүү бул жерде 12 ньютон болот экен. Демек, бул жердеги ылдамдануу эмнеге барабар? Ылдамдануу 80 минус бул вектордук компоненти буну жеңилдетип атат, бирок өйдөнгөстү көтөргөн жок. Бул горизонталдык компоненти жылдырып атат. 80ден 12 сүрүлүү күчтү кемитебиз, бөлөбүз массага 12. 68 бөлүнгөн 12 метр секундна квадрат.